Bismillah, elhamdülillah. Да бир маселе көптөн бери ойлондуруп келген, ошону тур эле эстеп кеткенде чыгарып коеюн. Балким келечекте пайдасы тийип калат, иншалла. Хадис бар да, адашпасамчы, эне менен баласын ажыраткан, мындай ортосун бир мажбур эле ажыратып койгон адамдарга бир Алланын кандайдыр бир каргышы балеси келет дегендей мааниде бир аят бар эле, хадис бар эле, эстей албайт аманчы. Ошондой мааниде бар да, кыскасы. Бир туугандарды апасы менен баласын мындай ажыраштырып, ортосун мажбур аралыгын алыстатып, бирөөнүн баласынын колунан тартып алып дегендейчи. Тартып алып ушундай аралыгын алыстатып, бири-биринен алыс кылып койгондугу боюнча бул динибизде жактырылбайт экенин мен билем да. Бул адамгерчилик жактан караганда деле бул жактырылбайт да. Бир гана бир апасы наркоман болуп, баласын уруп, сайып, кесип, мисалы үчүн оорутуп койсо да, мисалы үчүн ошондо гана бир баланын коопсуздугу үчүн эле тартып албаса, билбейм. Эмне үчүн айтып баратам? Бизде балдар коргоо бөлүмү бар да, Кыргызстан боюнча, ошо социалдык өнүгүү башкармалыгында иштеген ушундай адистер бар. Алар эмнеге таанып иш кылышат? Бир инструкцияларына таанып иш кылышат, албетте. Бирок кээде ошол инструкцияларын туура эмес жактарга колдонуп, кээде пайдасынан зыяны тийген учурлар биз байкадык. Мисалы, мен азыр кеминде эстеген 3 учурду айтайын, азыр 3 учурду. Бизге былтыр бир муктаж келин кайрылган, жардам сурап. 3 баласы, ушундай болгон, 4 баласы болгон. 2 баласы болгон, 2 баласы видеосунда чыккан. Анан кайын журту ажырашып кеткен дагы. Аял күйөөсү ажырашып кетип, да башкага үйлөнүп алган, как обычно биздечи. Андайлар көп. Анан кайын журту бизде как обычно, как ажырашкандан кийин келин неберелерине жардам бербейт. Кыргыздарда ушундай биздечи. Жардам бербейт. Анысы аз келгенсе өчүшөт кайрачы. Душмандык кылып, алимент бербей жашоосун кыйындатат. Ошондой учур болгон бизде. Барпыдан ошондой келин болгон. Анан кайын журту өчөшүп, арызданып коет. Бул муктаж, туугандар жок. Бул эптеп-септеп өзүн багат депчи. Анан ал балдары менен бир чайханага ишке кирет дагы, чайханада балдары менен жашайт. Анан кафеде жашаса дагы балдар апасы менен болгон бул жакшыраак деп мен ойлойм, жеке пикирим боюнча. Себеби апасы, эч бир апа мындай балдарына жамандык кылбайт да, мындай кылышы мүмкүн, албетте, бир келесолук кылып, имансыздык кылып, акылсыздык кылып кылышы мүмкүн, албетте. Бирок жалпысынан айтканда, мындай дүйнөлүк жактан караганда, материал жактан караганда, физикалык жактан караганда баласын ачка калтырып, мындай үшүтүп дегендейчи, мындай денесине зыян келтирбейт да. Эми динди түшүнбөсө, иман жагынан зыян келтириши мүмкүн. Аны кой, эми балдар коргоо бөлүмү ал иман жагын карабайт деле да. Ошондой. Эми маселе эмнеде? Мындай ошол эптеп ошентип курсагын багып, туугандары, мусулмандар каралашпаса, ошентип чайханада жашап, балдарын карап аткан. Анан тиги кайын журт өчөшүп, арызданып коет, балдар коргоо бөлүмү кашын ал десе башын алат аларчы. Барып туруп 2 баласын тартып алат. Анан жанагы биздин балдар үйү деген бар экен, ал жерде бир өзүнчө бир түрмөкана экен. Кадимки эле түрмөкана, концлагер. Өзүнүн баласын 6 ай көрө алган эмес, 6 ай. Биз суранып жүрүп, арыз жазып жүрүп, ал энди ковид менен оорубайт деген справканы бир каргаш ошо бир ковид менен оорубайт деген справканы алып келип жүрүп, суранып жүрүп, анан баласын көргөн, видеосунда чыккан былтырчы. Балдар ыйлаган. Ыйлап апасын көргөндө, мен көргөм, апасын көргөндө эртең келем деп эшиктен бияктан неме кылганда, бала көзү жаш агып кеткен. Бизде бир 6 метр, 7 метрден кызын көрдүк, эртеси тактамап келип балдар менен көрүшкөн. Майли ковид азыр бүттү да, мисалы үчүн. Дагы бир жесир орус бар, жесир вдова орус келин бар. Бир буту сынган, аксап жүрөт, кызы бар, 2 кызы бар. Бир кыз 12 жашар, ушундай мусор баклашка, саклашка терезетін, тазалыкты иштешет, ушуну эптеп жан багышат да. Христиандар. 1-2 жол жардамдар берилип калабыз кээдечи. Ошол айтты, бир алда кыйналып жашайт да. Эми мусулмандар карабаса, өкмөт карабаса, үй бербесе, туугандар карабаса, эл карабаса, анан кыйналып эптеп-септеп тилемчилик болуп жашайт да. Баклашка, саклашка, мусор терип, макулатура терип. Андайлар көп да. Анан андагы жашоо шартын начар экен деп туруп, жанагы майып баласы болот, биринчи топтогу майып баласы болот. Жашы билбейм, 1 жашпы, 8 айбы, төшөктө жаткан. Анын 8000 пенсиясы болот, пособиясы.
ошол пособиясынын эсебинен да кыйла жашачу экен да, жардам болуп. Анан сен үй шартын начар горгаздын жанында жашачу эле, корпо тарзан жерде. Андагы сен жашоо шартың начар экен деп туруп, анда ошо жанагы горбольница жактагы немеге биринчи топтогу майып балдар үйүнө камап салышат ушакачы. Дагы деле бериле жүрөт азырчы. Бул бир. Анан дагы жакында болду. Интернетке чыккан бул. Бир баланын апасы каза болгон, 9 жашында, атасы каякта экенин билбейт, туугандары катташпайт. Акасы бичет, короче, урушат, анан көчөдө калып кетет, ар кандай болот. Анан бир айышпасы үкөм сен ушуну кайрымдуулук кылып жүрөсүң, ушу баланы сен өзүң көзөмөлүң албайсың, камкордуңа дейт. Макул дейбиз. Анан мен бир кайсы медресеге жайгаштырсам дейбиз, бир медресе табабыз, жатакана табабыз. Жатаканасына спонсор да табабыз. Бир мусулман бир ишкер келин бар. Ошол муслима келин, ошол муслима карындаштарыбыздан ошол ай сайын төлөмүн төлөйт, жатакана бүт немесин төлөйт, кийим кечесин ай сайын төлөмүн төлөйт. Анан жашайт жапжакшындай. Ошо көчөдө калбай, көчөдө жашабай калат, кийимдерин кийинтебиз, жапжакшындай, курсагы ток, мектепке жакын, мектепке барат, келет. Дневниги деле жок болчу экен. Дневник алат, 5терди, катар 5терди алып баштайт. Дневнигин көрсөттү. Намаз окуп баштайт, намаз окубачу экен. Анан мен дейт, Кудай буйруса, Кубаныч ака дейт, мен сиздей буйруса истей, кийин кайрымдуулар кылам дейт. Ака, мен буйруса мен Кыргызстан үчүн жакшы пайдалуу иш кылам дейт. Кийин буйруса мен жакшы жүрөм дейт. Мындай жакшы тың бала экен. Жашы 12-14 ушундай эле, адашпасам азыр. 12 жаш, 14 жаш ушундай да. Ушундай дейт. Жапжакшынакай жашап аткан жеринен мугалимдер адатынча ошо жана мугалимдер, исламофоб мугалимдер, анан соцпедагогдор, сабатсыз соцпедагогдор, балдар коргоо бөлүмү, коргоо деген сөзү кантип адашып жазып алышкандай да. Биргеликте ошол баланы мектептен, медреседен, короче, кандай бир кара ниеттер болгонун билбейм, ошону кууп детдомго алып коюшат. Мынакей балдар үйүнө алып коюшту, мынакей ошол жерде азырчы көрсөтпөйт. Мен сени бир мөмө жемиш алып барайлы, кандай боло элсем, сиз ошо жанагы балдар коргоо бөлүмүнө барып уруксат аласыз экенсиз. Аяка мен арыз менен кайрылсам, бул баланы мен көзөмөлүм алгам, курсагы ток, кылмыштуу кылбайт атат, көчөдө жүрбөйт атат, жапжакшынакай жашап атат десем, сен никтосуң, сен кимсиң дейт. Капиталист, буржуй, либералдарчы, бул жанагы чиновниктер. Адамгерчилиги жок чиновниктер да. Кимсиң дейт. Никтосуң дейт. Карай эми. Мынакей закончулдар. Адамгерчилик жогору турабы, иман жогору турабы, же бир какой-то бир өзүнүн жеке көрө албастыктары, түшүнбөстөр жогору турабы. Айтып берсе сөз көп ал жердечи. Ал жерде ошо медресеге болгон көрө албастык деле маселелери бар, жерде кийин өзүнчө бир айтыштын деле кереги жок анча. Ошо мынакей азыр ошо үйүнүбүз менен көрүшө албай атабыз. Мен айттым, кыскасы бул Алладан келген сыноо. Сен ошол эң башкысы намазыңды таштаба, үмүтүң үзбө, биз аракет кылабыз дедим. Эми азыр апасы жок. Анын мен асырап алайын десем, анын апасынын документ жок, атасынын документ жок. Кыскасы ушундай каша-малаша, ералаш, поле чудес, бардак биягачы. Мен айткым келди мынакей. Жөн пайдасыз сүйлөгүм келбейт. Сөз түрдө бир какой-то оюм, максатым болот. Ким зериксе, алар секин барып туруп прикол-сриколдор көрө берсин. Анан эмнени сүйлөдүң, тантып дейт, ооба тантыкмын. Мынакей мамлекет кызматта иштегендер, айырмасы жок, көчөдө жүргөндөр, иман болбосо, адамгерчилик болбосо, какта бир мыйзамдар шылтоо кылып, бир нерселер шылтоо кылып, ушинтип адамдарды ажыратып, адамдардын жашоосун татаалдаштырып, кыйнап, убарагерчилик кылып, тияк бар, бияк бар, энеңе бар, апаңа бар, сен кимсиң, ты никто деп отуруп, ушинтип кызматында жок болсо да кызмат абалынан кыянат менен пайдаланып, ушинтип адамдардын жашоолоруна ушундай бир кыйынчылыктарды туудурган адамдар көп. Биз юрист, адвокат катары, укук коргоочу катары мындай ошо сабатсыз, ушундай адамгерчилиги жок, эгоист, караңгы мамлекет кызматкерлерди мындай көп азбы бир көрөбүз, андайчы ушундай. Мынакей бул нерседе бизде сырттан кийлигишүү бар. Ювенальная юстиция деген ушундай батыштан ушундай балдар коргоо бөлүмүнө атайын мыйзамдар кабыл кылышат. Сырттан ушундай кийлигишүүлөр да бар. Анысы аз келгенси биздин өзүбүздүн чиновниктер дагы ушундай два сапага пара болуп ушундай нерселерге жол беришет да. Аллахым аларга да барыбызга хидаят, тоофик берсин. Ар ким өзүнүн кыпкындай кылган жамандыгы үчүн кыяматта жооп берет. Ким кыпкындай жакшылык кылса, сөзсүз анын ажыры соон алат иншалла. 10 мүнөткө чейин гана өзү негизи жазылат экен, ошон үчүн 10 мүнөт гана сүйлөп атам, жеткирбей.